Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн дин боюнча мыйзамга кол койдум. Бул мыйзамды каршы пикир менен кайтаруумду суранган, динди катуу карманган жарандарыбыз болду. Ошол эле мезгилде кол коюп күчүнө киргизишимди суранган светтик көз караштагы жарандарыбыз дагы Кыргызстанда динди катуу кармангандар менен бирдей эле санда экенин унутпайлы. Алар бейтаныш адамдар, квартира үймө-үй кыдырып, эшик каккылагандарга каршы экендерин билдирип жатышат. Кыдырып келгендер кимдер экенин, колдорунда муфтият, казият, хатибият тарабынан берилген күбөлүктөрү барбы? Кайсы агымга же уюмга үгүттөп жүргөндөрүн, ал агымдар биздин динибизге каршы келбейби деген суроолорго жооп алгылары келишет. Мыйзамда бир эле талаш тартыш жери бар, ал үймө-үй кыдыруу маселеси. Бизде ушул кыдыруу маселеси толук жолго коюла элек болуп жатат. Анткени кыдырууга чыкканга ким уруксат берет? Кимдер кыдырууга чыга алат? Билими кандай болушу керек? Кимдер даават айта алат? Кандай баракчаларды же китептерди таратса болот? Аларды ким текшерүүдөн өткөрүп берет деген сыяктуу суроолор тартипке салына элек. Үй бүлө бала чакасын карабай, акча таштап коюп 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чейин кыдырууга чыгып кеткен жарандарыбыз болуп жатат. Ушул кантип болсун? Үй бүлөсүн эң жок дегенде тамак аш менен толук камсыз кылып коюп анан кыдырууга чыкса болбойбу? Даватка эч ким каршы эмес. Даваттан биз эч качан зыян көрбөйбүз. Азырынча мечиттерди айта бергиле, той томолокторду айткыла, жарандарды акыркы сапарга узатууга чогулган жерди айткыла, эл чогулган базарларды айткыла, кийин кыдыруу аркылуу да айткыла. Бирок ушул кыдыруу эрежесинин баарын муфтият менен аалымдар кеңеши жөнгө салып, кимдер чыгат, кайсы орган күбөлүк берет, ким көзөмөлдөйт деген сыяктуу эрежелерди так жазып, анан бизге сунуштасаңыздар кайрадан карап берели. Маселе жок. Мен мисал эч качан динге каршы чыкпайм. Себеби өмүр бою динди катуу карманган молдонун ажынын баласымын. Дин эмне экенин жакшы түшүнөмүн. Эгер мен азыр динди катуу кармангандардын назарынан калбайын, келечек эмне болсо ошол болсун десем, каршы пикир менен бул мыйзамды кайтарып коет элем. Бирок мен бул маселеге жөнөкөй жаран катары эмес, өлкөнүн президенти катары карап жатам. Бир күн менен жеке же кызыкчылык үчүн жашабайлы. Радикалдар тараптан туура эмес агымга үндөй турган баракчаларды, китептерди тараткан учурлар акыркы убакта көп катталып жатат. Муфтият менен аалымдар кеңеши тарабынан талаптарды коюп, эрежелерди так жазып, баарын иретке келтирип алып, анан үймө-үй кыдырууну улантсак, мамлекетибиздин келечеги үчүн жакшы болот. Алакандай кыргыз эли 33 агымга бөлүнүп кетиптирбиз. Аларды тизмектеп санап берейин. Кыргызстанда сот тарабынан тыюу салынган жана ага карабай ишмердүүлүгүн улантып жаткан агымдар: Хизбут Тахрир аль-Ислами, Ат-Такфир фаль-Хижра, Якин Инкар, Джабат ан-Нусра, Кативат аль-Имам аль-Бухари, Жаннат Ошиклари. Экстремисттик жана террористтик делип Кыргыз Республикасынын сот тарабынан тыюу салынып, өлкөбүздө ишмердүүлүгү токтотулган агымдар: Аль-Каида, Чыгыш Түркүстан Ислам кыймылы, Күрд элдик конгресси, Чыгыш Түркүстанды бошотуу уюму, Түркүстан Ислам партиясы, Мун чиркөөсү, Жайшул Махди, Джунталь халифат, Ансоруллах, Акромия, Саид Бурятскийдин пропагандалык үгүттөө материалдары жана ишмердүүлүгү, Ишим Ирак Шам Ислам мамлекети, Жаматат Таухид валь Джихад, Джихад тобу, сот тарабынан тыюу салына элек агымдар: Таблиги жамаат, Салафия, Хизмет, Нурджулар, Сулайманжылар, Ахмадия, Караниттер, Братья мусульмане, Адвентисты седьмого дня, Иегова күбөлөрү, Иисус Христос чиркөөсү, саентологтор, теңирчилер. Бул агымга кошулгандар күндөн күнгө көбөйүп бара жатышат. Себеби тыюу салынбаган агымдар тарабынан да ар кандай китеп, баракчаларды таратуу күндөн күнгө күчөп жатат. Айрым учурларда тыюу салынган агымдар тарабынан да китептерди, баракчаларды, видео материалдарды тараткан учурлар катталып, кармалып жатышат. Чын ниети менен кыдырууга чыккан жарандарыбызда кеп жок. Кеп кыдырууну жамынып алып, жарандарыбызды тымызын туура эмес агымга ээрчитип кетип жаткан ниети бузук уюмдарда болуп жатат. Мунун түбү жакшы эмес, келечегибизге коркунуч жаратып бара жатат. Мусулман өлкөлөрдө мусулмандар эле бири-бири менен менин уюмум туура, сенин агымың туура эмес дешип, таасир талашып кырылышып, миллиондогон мусулмандардын каны төгүлүп жатканын көрүп жатабыз го. Ошол өлкөлөрдү илгертен бери мына бүгүнкү бизге окшоп ар кайсы чачыранды, радикал агымдарга бөлүнгөндөрүнүн кесепетинен келип чыгып жатат. Тарапташтарынын саны өскөндөн кийин топ-топ болуп таасир талашмай. Албетте, аларды кызыктар болгон сырткы күчтөр да бирине экинчисин тукуруп козутууда. Канчалаган адамдардын каны төгүлүп кетти. Ошондуктан алакандай кыргызстандыктар бир эле салттуу динибиз менен жашайлычы. Ушуну жолго койгонго муфтият менен диндин аалымдары жардам бергиле да. Буга чейин бул маселеге эч ким көңүл бурган эмес экен. Кеч боло электе биз көңүл буралы. Дин тармагыбызды иретке келтирип, Кыргызстаныбыздын түбөлүгүн түздөп, туура жолго багыт берип кетели. Мейли ким болбойлу, кайсы агымдын мүчөсү болбойлу, баарыбыздын эле келечекте ушул мамлекетибизде тынч жашагылары келген бала чака, небере чөбөрөлөрүбүз бар го акыры.
ошолордун келечегин ойлонолу. Жакшы ниет менен жасап жаткан иштерди саясатка айландырбайлычы. Муфтият менен алымдар кеңешинен сунуш күтөбүз. Кыдыруу боюнча эрежелерди ийне жибине чейин жазып сунуш киргизгиле. Алардын так аткарылышына жана бир жолго салынышына мамлекет жардам берели. Сунушуңарды канчалык эрте берсеңер, ошончолук жакшы болот.